Дрондор Алматы облусунун үстүнөн учуп жүрүшөт. Асмандагы бул жаңы аппарат Казакстан элин коргоо үчүн колдонулууда. Биз өткөн жылы Каргалы дарыясын тартканбыз. Бул дарыя мезгил менен шаардын тоолуу бөлүгүн каптап турган. Биздин иштин жыйынтыгы боюнча 2D үлгүсүндөгү интерактивдүү картасы түзүлгөн. Иштин жүрүшүндө дарыянын кадастырдык сүрөтү түшүрүлгөн. Натыйжада биз дарыянын жээгинде уруксатсыз курулуштарды аныктай алдык. Мындан өзөндүн куйган жери ичкерип, андан улам суунун ылдый жакка түшүү жөндөмдүүлүгү начарлап кеткен. Бул карта азыркы күндө Казакстандын туруктуу айыл чарба борбору иш алып барып жаткан суу программасынын компоненттеринин бири болуп саналат. Адистер элди жана имараттарды суу ташкынынан коргоп келет. Ал эми жараксыз суунун көптүгү анын жоктугу сыяктуу эле коркунучтуу. Акыркы жарым кылым ичинде дүйнөдө таза сууну керектөө 8 эсеге өскөн. Башкача айтканда, адам баласынын сууга болгон муктаждыктары өсүп жатканы менен суунун көлөмү азаюуда. Мындан ондогон жылдар мурун суу өзүнөн өзү көбөйгөн. Бул байгерчилик катары кабылданып, дээрлик акысыз болгон. Азыр көпчүлүк учурда аны мунай менен салыштырып келишет. Мында логика бар. Планетадагы тузсуз суу ресурсу жана кара алтындын корлору чектелген. 2016 жылдын башында мунайдын баасы баррелине $30 түзгөн учурда кеңселер үчүн бир челек суунун наркы жана Brent дагы кымбатка турган. Ал эми суунун баасы жагынан техастык Уити дагы уттуруп койгон. 21-кылымдын мунайы деп аталган сууну биринчи кезекте айыл чарбасы колдонот. Анын муктаждыктарына дүйнө жүзүндөгү бардык таза суунун 70% коротулат. Калган 30%-нын жарымы болжол менен өнөр жай жана турак жай секторуна бөлүнөт. Алардын ичинен бул калктын ичүүчү суусу жана тиричилик муктаждыктарына, анын ичинде кир жана идиш аяк жуучу машиналарга коройт. Тилекке каршы суунун дүйнөлүк корун калыбына келтирүү дээрлик мүмкүн эмес. Вопрос водной безопасности, да? Она трактуется по-разному. Суунун коопсуздук маселеси ар башка талкууланып келет. Бирок жалпысынан алганда анын баарын түшүндүрүп берүү абдан жеңил. Бул элдерге нормалдуу жашоо шарттарын түзүү үчүн жетиштүү көлөмдө таза суу алуу мүмкүнчүлүгү. Бул жагына адамдарды сапаттуу таза суу менен жеткиликтүү камсыздоо дагы кирет. Жада калса тамак аш, сугаруу, ошондой эле энергетика менен камсыз кылуу дагы бул мерчемде. Жылуулук энергетикасы туурасында сөз кыла турган болсок, ага деле суу керек болот. Ошондуктан суу бул кырдуу. Сууну пайдалануунун ар кандай түрлөрү жетиштүү болушу керек. Разные виды использования воды должны быть достаточно. Окумуштуулар адам күнүнө 4 литр таза суу ичет деп эсептешет. Өнүккөн өлкөлөрдүн шаарларындагы жашоочулары күнүнө орто эсеп менен 180 литр таза суу колдонот. Статистикалык агенттигинин берген маалыматына таянсак, планетада жашаган 7,6 миллиард адам ачык эле 2 категорияга бөлүнөт. Биринчиси үнөмдөгөндү таптакыр биле бербейт. Статистика боюнча Америкада күн сайын орточо эсеп менен 600 литрде коромжу болот. Бирок ошол учурда талап кылынган минималдуу суу 45 литрди түзүүсү шарт. Экинчилери болсо ичүүчү таза сууга жетүүгө мүмкүн болбогон шарттарда жашайт. Же болбосо аны кудуктардан алууга аргасыз болушат. АКШнын геологиялык кызматынын эсептөөлөрү боюнча жер жүзүндөгү таза суунун жалпы көлөмү болжол менен 10,6 миллион куб километрди түзөт. Эгерде аларды бир жерге чогулта турган болсок, диаметри 270 километр турган чөйрө пайда болот. Бирок анын 99% жеткиликтүү болбогон суудан турат. Дүйнөдөгү ири суу сактагычтар өзүнүн табигый калыбынан 1000 эсе тез ылдамдыкта кыйрап барат. Салыштыруу үчүн 1950-жылдары суу ресурстарынын тартыштыгын дүйнөдө бир дагы өлкө башынан өткөргөн эмес. Планетанын өтө баалуу ресурсуна болгон таңкыстыкты биринчи кезекте адамдар сезет. Буга дүйнөлүк калктын табигый өсүшү өз салымын кошуп келет. Ал акырындык менен өспөстөн кийинки 10-15 жыл аралыгында жер планетасынын калкынын санынын өсүшү жок эле дегенде 1 миллиардка көбөйгөн. Адистер глобалдык суу кризиси 2035-жылы башталат деп белгилешкен. Вопросы водной безопасности. Суу коопсуздугунун маселеси көп жылдар мурун пайда болгон. 1992-жылы Дублинде конференция болуп өткөн. Анда сууну калыбына келтирүү өтө кыйын болоорун жана анын өсүү фактору эсептелип чыгаары белгиленген. Мындан улам аны эффективдүү жана системдүү колдонбоо кыйынчылыктарга алып келери айтылган. 1992-жыл. Ошондон кийин ар бир 5 жылда көптөгөн форумдар, жолугушуулар, талкуулар өтүп турган. Бүгүнкү күнү дүйнөнүн бардык жеринде суу таңкыстыгы пайда болуп жатканын белгилей алабыз. Уже возникает водные кризисы.
Мамлекеттин аткара турган иши суу таңкыстыгын алдын алууну азыртадан баштап даярдануулары керек. Көп жагынан бул маселе кызматташтыкты жана биргелешкен чечимдерди талап кылат. Биздин аймак балким биздин бактыбызга жараша кургак аймакта жайгашкан. Ариттик аймак бул суусуз жашоо шарттарына мүмкүн болбогон аймак. Казакстандын кайсы бир бөлүгүнүн буга тиешеси жок. Анткени Казакстандын түндүк жагы бар. Ал жакта суу жетиштүү. Бирок түштүк Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан, Түркмөнстан, Кыргызстан жана Афганистанда суу бардык жерге керек болгон аймак болуп эсептелет. Туркменистан и Киргизстан, включая Афганистан, является той зоной, где вода нужна для всего. Суу негизги муктаждыктар үчүн абдан керек. Ал тургай калкты тамак аш менен камсыз кылууга дагы кажет. Бул көйгөйдү татаалдаштырган бир катар көрүнүштөр бар. Алардын бири климаттын өзгөрүшү. Мындан улам жер кыртышы бузулуп жана чөлдөр пайда болууда. Экинчи маселе таза суу көлмөлөрү адамдар тарабынан булганышы. Государство должна играть основную роль. Мамлекет башкы ролду ойношу керек. Бирок булгагычтар, жеке жактар, алар бар жана биз аларды билебиз. Аттарынан бери билебиз. Мисалы жакында эле Өзбекстандын Ташкент шаарындагы дарыялар менен каналдарында изилдөө жүргүзүшкөн. Суу коргоо зонасынын 90% толугу менен имараттар, өндүрүштүк уюмдар менен толтурулган. Алардын бардыгы сууга ыргытышат. Алыс барбай эле койсок болот. Казакстанда дагы мындай учурлар арбын. Далеко не надо идти, даже в Казахстане таких случаев много. Үчүнчү эң орчундуу көйгөй СССР убагындагы жылдардан бери Борбордук Азиянын өлкөлөрүндө колдонулуп келген айыл чарбасынын сапаты жагынан эмес, сан жагынан кеңейтүүгө багытталган өнүктүрүү маселеси. Сейчас прошло время все-таки ответить на вопрос. Бүгүнкү күнү эмне маанилүү деген суроону берүүгө убакыт келди. Калкты убактылуу азык-түлүк менен камсыз кылуу үчүн айыл чарбасынын өндүрүмдөрүнүн сапатына эмес, санына көңүл буруу маанилүүбү же болбосо келечекке карап? Достор, 50 жылдан кийин биздин калктын саны канчага жетет жана биз өнүгүүнүн кайсы жолун тандайбыз? Калкыбызды таза суу менен кантип камсыздайбыз деген туурабы? Свой путь развития и как мы обеспечим водой наше население. Бирок Казакстан мамлекеттин гана ичинде иш алып баруу менен суу таңкыстыгынан эч жака качып кутула албайт. Өлкөдөгү таза суунун көпчүлүк булактары трансчек аралык, башкача айтканда кошуна өлкөлөр тарабынан дагы колдонулат. Казакстандын суу ресурстарынын 40% тышкы мамлекеттерден агып келет. Ошондуктан мамлекет суу менен камсыз кылуу маселесин чогуу чечүүгө аргасыз. Чындыгында Казакстанда көптөр суу жетишсиз деп ойлошот. Ошентип кесе айтып да жүрүшөт. Балким бул ошондойдур. Бирок менимче Казакстанда суу таңкыстыгынан дагы көбүнчө аны натыйжалуу пайдалануу, туура башкара билүү маанилүү. Суу ресурстары тартыш болуп жаткан учурда Казакстан селдин натыйжасынан көп өлчөмдөгү таза сууну жоготуп жатат. Жыл сайын келтирилген зыян миллиарддаган теңгеге бааланат дешет. Адамдар жапа чегип жатат, үйлөрүнөн, мүлктөрүнөн ажырашууда. Казакстандын айыл чарба технологиялык борбору Америкадагы Мичиган университети, АКШ айыл чарба департаментинин жана Азия өнүктүрүү банкы менен биргеликте селди болжолдоо боюнча пилоттук долбоорду иштеп чыкты. Частые наводнения происходят именно в Сел көп каптаган аймактарга Алматы облусу туш келет. Андыктан биз пилоттук долбоорго Алматы облусун тандап алдык. Ошондой эле ага кооптуу аймакка кирген суу бөлүгү менен дарыяларды киргиздик. которые именно входят в опасную зону. Пилоттук долбоордун алкагында Каргалы дарыясынын бассейнин изилдедик. Бул аймактын топологиясын, өсүмдүктөрүн, кыртышын, климатын, жабдууларын жана ички түзүмдөрү боюнча көптөгөн маалыматтарды чогулттук. Мы уже приезжаем. Биз ошол аймактын өзүнө барабыз дагы бардыгыбыз көрүш үчүн камерага тартабыз. Карты. Жыйынтыгында дарыянын бассейнине 2D жана 3D карталары түзүлгөн. Анда ар бир миллиметр так көрсөтүлгөн. Ал тоолуу район болгондуктан биз тоонун боорунун, суунун агымынын градусун жана анын түшүү жөндөмдүүлүгүнүн деңгээлин аныктадык. Аткарылган иштин жыйынтыгында туура эмес курулган курулуштар түрттүрүлдү. Дарыянын куймалары кеңейтилди. Менин билишимче азыркы учурда дарыянын суулары шаардын тоолуу аймагын анчейин көп каптабай калган. Пилоттук долбоор ийгиликтүү деп табылган. Агрохаб мындай долбоорлорду Алматы облусунда жана ошондой эле Казакстандын башка аймактарында дагы ишке ашырууну мерчемдеп жатат.
Азия дүйнөдөгү сууну көп керектөөчү континент. Мында дүйнөдөгү жалпы суга тайдоо жерлеринин 70% орун алган. Ошону менен катар күрүчтү көп өлчөмдө өстүрүшөт. 1 килограмм күрүчтү өндүрүү үчүн дээрлик 3000 литр суу талап кылынат. АШКОнун ири өлчөмүн айрыкча Индия, Кытай, АКШ, Пакистан, Жапония, Таиланд, Индонезия, Бангладеш, Мексика жана Орусия колдонот. Кытайда суу менен камсыздоо маселеси абдан курч турат. Суунун таңкыстыгы өндүрүштү артка тартып, Кытай экономикасына жыл сайын миллиарддаган долларга чейин зыян алып келет. Бирок Кытай бүгүнкү күнү кайра иштетилген суунун 53 миллион куб метрин өндүрөт. Ал эми кийинки 10 жылдын ичинде бийиктикке көтөрүлүү пландаштырылган. Индия менен Пакистандагы суунун кору жеткиликсиз жерде жайгашкан. Бул Памир менен Гималайдын мөңгүлөрү. Алар 4000 метр бийиктикте тоону курчап турат. Бирок азыркы учурда Пакистандагы суу таңкыстыгы орчундуу маселеге айлангандыктан андагы өкмөт бул мөңгүлөрдү атайлап күчкө салып эритүү маселесин карап жатат. Идеянын маңызы мөңгүлөрдүн алдына көмүрдүн зыянсыз топурагын төшөө болуп эсептелет. Ал өз кезегинде мөңгүлөрдү күндүн ысыгында активдүү эришине алып келет. Түркия бүгүнкү күндө ичүүчү сууга муктаждыгы бар өлкөлөрдүн катарында улуктайт. Ар жыл сайын аталган өлкө жер ортолук деңизге 1 миллиард куб метр суу таштайт. Бул Израилдин айыл чарбасынын 1 жылдык керектөөсүнөн 20 эсеге көптү кылат. 80-жылдары Түркия кургакчыл мамлекеттерге сатуу ниети менен атайын документтерде танкерлерди жана нымдуу жерлерден сууну чогултуучу тутумдарды түзгөн. Жакынкы Чыгыш жана Түндүк Африка жер картасындагы айрыкча сууга жардуу өлкөлөр. Дүйнөлүк орточо эсеп менен караганда бул жакта калктын жан башына керектөө 6 эсеге төмөн. Бирок бул аймактар суу коопсуздугуна көп каражат бөлгөн мамлекеттер. Жакынкы 5 жылдыкта Перс булуңундагы мамлекеттер суу таңкыстыгын жоюу багытындагы долбоорлорго 100 миллиард доллар инвестиция кылууну пландаган. Бириккен Араб Эмирлигинин эл аралык банкынын изилдөөлөрүнө ылайык, Бириккен Араб Эмираттары дүйнөдөгү сууну көп колдонгон мамлекет болгон. Бул көрсөткүч Абу-Дабиде эң жогору. Маселен, ар бир адам күнүнө 500-600 галлон суу керектейт. Ошону менен катар өлкөдө тузсуздандырылган суу жалпы колдонулган суунун 80%-ын түзөт. Борбор Азиядагы суу тартыштыгы калктын санынын өсүшү менен курчуп баратат. Учурда аталган аймакта 100-120 миллион адам жашаса, 2050-жылы бул көрсөткүч 150 миллионго чейин өсүшү мүмкүн. Азыртадан эле байкалып жаткан суу таңкыстыгы кийин кризистик учурга жетет. Аймактагы суу коопсуздугу менен байланышкан маселелерди чечүүгө көптөгөн эл аралык уюмдар катышууда. For the Asian Development Bank, the issue of water is of fundamental importance for our operations. Азия өнүктүрүү банкы үчүн суу маселеси биздин эле Казакстанда эмес, Борбор Азиянын дээрлик бардык аймактарында өзгөчө мааниге ээ. Атап айтканда, Казакстанда өткөн жылы 2021 жылга чейин биздин бардык иш-чаралар камтылган шериктештиктин жаңы стратегиясын ишке киргиздик. Бул стратегияда биздин суу программаларын бекемдөөдө маанилүү ролду ойнойт. Биринчи кезекте башка эл аралык каржы институттары менен бирге Казакстандын ар кайсы аймактарындагы магистралдык сугат каналдарын калыбына келтирүү демилгелерин колдоого алабыз. With other international financial institutions, the rehabilitation of main irrigation canals in the different oblasts of Kazakhstan. Сугат каналдарын калыбына келтирүү жана өркүндөтүү аймактагы суунун натыйжалуу, жеткиликтүү колдонууга шарт түзөт. 250 миллион доллардык Азия өнүктүрүү банкынын жаңы долбоору келерки жылы Казакстандын 5 аймагында жүзөгө ашат. Анын аркасы менен СССР учурунда курулган сугат каналдары калыбына келтирилет. Ministry of Agriculture with the Committee for Water Resources is the key agency, but there are Айыл чарба министрлиги өзүнүн суу ресурстары боюнча комитети менен бирге бул маселеде негизги агенттик болуп эсептелет. Бирок суу маселесине жооптуу болгон башка дагы бир катар министрликтер бар. Ошентип азыркы учурда маалымат жана билим бир органга топтолгон эмес, бөлүм болуп ар кандай агенттиктерге чачыратылган. Биз макулдашуу менен суу маселеси боюнча маалымат алышуунун жетишсиздигин байкадык. Ошентип биз бир эле Азия өнүктүрүү банкы эмес, ошондой эле башка өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн атынан ЮНЕСКОнун, Дүйнөлүк банктын, Эрөптүн, Ислам өнүктүрүү банкынын жана Швейцария, Нидерландия же Израиль сыяктуу өлкөлөрдүн атынан айтып жатабыз. Like Switzerland or the Netherlands or Israel.
Азия өнүктүрүү банкынын өкүлдөрү Казакстан суу ресурстарын башкаруу боюнча бирдиктүү билим борборун түзүү керек деп эсептешет. Анын аркасы менен эл аралык уюмдар тоскоолдуксуз маалымат алмаша алышат. Кыязы бул Алматы агро борборунун негизинде түзүлөт. Келечекте бул борбор суу коопсуздугуна тиешелүү болгон бардык суроолорго жооп бере алат. Анын ичинде акыркы технологиялар дагы орун алат. So we are now introducing satellite remote. Учурда биз спутниктен көзөмөлдөө, нано байланыш технологияларын жана башка ар кандай аспекттерди киргизип жатабыз. Бул өз кезегинде санариптештирүүнү, жаңы технологияларды, суу ресурстарын башкаруу ыкмаларын киргизүүгө жардам берет. Чындыгында биз бул долбоорду ушул жылдын 3-айында баштаганбыз. Анын максаты суу ресурстарын башкарууда жаңы технологиялардын канчалык натыйжалуулугун көрсөтүү болгон. Initial cases where we are going to demonstrate how effective the new technology can be in helping water management. Алыста туруп спутник аркылуу суу ресурстарын башкарууда көптөгөн көйгөйлөр чечилиши мүмкүн. Мисалга, селдин алдын алуу мүмкүнчүлүгү пайда болот. Же болбосо айыл чарбасында суга тыкмасын колдонуунун натыйжалуулугун баалоо. Эксперттер Казакстанда айыл чарбасына коротулган сууну сарамжалдуу эмес деп эсептешет. By using satellite. Алыста туруп спутник аркылуу байкаштыруу технологиясын пайдаланып, биз дагы сугат иштери кандай деңгээлде жүргүзүлүп жатканын, анын натыйжалуулугун түшүнө алабыз. Сиз суунун буулануусун, суунун булагын, оруп жыйуу убагында сугат иштерин, түшүмдүн жыйналышына байкоо жүргүзө аласыз. Мунун натыйжасында суу ресурстарынын эффективдүү колдонулушуна ири талдоо жүргүзүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болосуз. In the efficiency of water management. Экологиялык уюмдар, мисалы БАЭП, башка көйгөйлөр менен алек. Айтмакчы, мына ошондуктан суу ресурстарын башкаруунун бирдиктүү борборун Казакстанда түзүү актуалдуу болуп эсептелет. Бул климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу маселелерди чечүү үчүн зарыл. Мы вот отобранных некоторых... Биз айрым тандалып алынган дарыялардагы сууларды климаттын өзгөрүшүндөгү таасирин изилдедик. Канчалык деңгээлде түшөт, кандай жыйынтыктары бар, бул өзгөрүүлөр кандайча ишке ашат? Бул болгону алдын ала алынган жыйынтыктар. Биздин чакан дарыялардагы климаттын өзгөрүүсү Аму дарыя жана Сыр дарыяларга караганда алда канча ылдамыраак деп айтсак болот. Ал жакта абал курч, анткени айрым калктуу аймактар, айылдар толугу менен ушул сууларга көз каранды. Населенные пункты, села полностью зависят от этой воды. Трансчегаралык дарыялардын көйгөйү бул Казакстандагы суу ресурстары тармагындагы негизгилердин бири болуп эсептелет. Өлкөнүн коңшулар менен талаш аймактары жок болгону менен чечилбеген суу ойдуңдары бар. Республиканын жер үстүндөгү суусунун жарымы кошуна мамлекеттердин агымынан келип чыккан. Акыркы 15 жылдан бери Казакстанда табигый жер бетиндеги суу ресурстарынын кыскарышы байкалууда. Ошондуктан дарыялардагы, көлдөрдөгү жана мөңгүлөрдөгү сууну бирге пайдалануу зарыл. Макулдашуу дайым эле жеңил боло бербейт. Один из... Узак убакыт бою келе жаткан долбоорлордун бири болуп, эки өлкөнүн ортосундагы суу өнөктөштүгү, кичи суулардын бассейни. Мына бул биздин өлкөлөрдүн ортосунда жайгашкан чакан дарыялардын үстүндө биз 10 жылдан бери иш алып барабыз. Коңшулар менен тил табышып, бир пикирге келүү үчүн сууну пландоого аны бөлүүгө атайын институттар түзүлгөн. Суу үчүн пикир келишпестиктердин ордуна суу кызматташуунун булагы боло тургандай кырдаалды түзүү зарыл. Такие условия, когда заводы не спорят, а наоборот вода становится вот источником сотрудничества. Бул долбоор АКШнын эл аралык өнүктүрүү агенттиги тарабынан каржыланат. Программанын алкагында адистер суу тармагындагы билим деңгээлин жогорулатуунун үстүндө иштешет. Мунун арты менен адистердин жаңы мууну суу коопсуздугун жаңыча чече алышат. Адистердин билдиришинче, Казакстандагы таза суунун кору кескин түрдө азаюуда. Айрым жерлердин чөлгө айлануусунан улам өлкө жыл сайын 10 куб километрге чейин жоготот. Ал эми жалпы кордун көлөмү 90 куб километрди түзөт. Ошондой болсо дагы ар бирибиз суу ресурстарын сактоого салым кошо алабыз. В первую очередь мы... Биринчиден, биздин аймакта биз суу менен сен деп сүйлөшөбүз. Бирок суу менен сиз деп сүйлөшүшүбүз керек. Анткени биздин аймакта анын кору аз. Биз аны көп көлөмдө жоготуп жатабыз. Эң төмөнкү деңгээлде пайдалануудабыз. Талаларга, каналдарга бөлүп жоготуудабыз. Уровень там на поле теряем, когда мы подаем ее на каналы. Казакстандыктар керектөөлөрүнө ири көлөмдөгү сууну коротушат. Күнүнө 150 литрден 400 литрге чейин. Бирок керектөөнүн чеги 105ден 175 литрге чейин болушу керек. Сууга жуунуп жатканда же кир жууда сууну ар бирибиз үнөмдөй алабыз. Казакстан суу коопсуздугун дүйнөлүк деңгээлде дагы чечип жатат. Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин алдында атайын комиссия иш алып барууда. Анын жумушчу курамына биздин республика дагы кирет. Башка өлкөлөр менен бирге адамзатты суу менен камсыз кылуу глобалдык маселесин чечүү иштелип чыгууда.